Өзіңерше қырғызша білбей, мен орысша түсінбей. Жалалабад шаарындагы Барпы драм театрында бүгін 19 февральда кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиевдин калемине таандык 12 күн комедиясын көрүүчүлөрдүн сынына койду. Спектаклде үй бүлөдөгү эне тилдин кейиштүү абалы комедия жанрында чагылдырылган. Мар Байжиевдин 12 күн пьесасын тандап алгандыгыбыздын себеби, негизги эле себеби баягы биздин мамлекеттик тилибиз. Себеби дегенде биз мына кийинки жылдары өзүбүздүн баягы улуттук тилибизге, мамлекеттин тилине маани берилип жатпайбы? Себеби дегенде чындыгында эле мындай жалпы жолунан караганыбызда биздин атуулдарыбыз баягы өзүнүн тилин өзү унутуп калып атышпайбы? Ошон үчүн негизинен ушул маселе боюнча бул спектакль тандалган. Ал эми именно Мар Байжиевдин ушул комедиясы тандалып калгандыгынын себеби биринчиден Мар Байжиев биздин кыргыз классики драматургдардын ичинен, экинчиден баягы элге жеткиликтүү болсун деп баягы биздин элибиз баягы комедияга жакында. Ошон үчүн баягы Мар Байжиевдин 12 күн комедиясы тандалып алынгандыгы да ошол себептен болуп калды. Бул чыгармада шаарда жашаган мугалимдер үй бүлөсүнүн кызы орус тилинде сүйлөп кыргызча билбейт. Айылдан келген эжеси менен котормочу аркылуу сүйлөшкөн көрүнүш чагылдырылган. Мындай учур азыркы кезде көпчүлүк үй бүлөдө негизги көйгөйлөрдүн бири. Келген көрүүчүлөр өзгөчө тарбиялык мааниси тереңдигин айтышат. Мен Базар Коргон районунан келдим. Бул спектакльда өтө үй бүлөлүк тарбия боюнча көбүнчө мааниси өтө зор экен. Азыр көбүнчө телефон карашып орусча болуп, ата-энеси орусча, кыргызча сүйлөйт, балдары, кыздары орусча сүйлөйт. Ошол үй бүлөлүк тарбияга өтө маанилүү, таасирдүү спектакль болуп атат да. Мага ошонусу менен өтө жакты. Театрдын артисттери сахнага чыккан учурда зал толгон көрүүчү болсо, ошончолук ачылып ойношот. Бүгүнкү спектакльде айылдан келген кемпирдин образын жараткан Гулипар Гаипова келген көрүүчүлөрдүн басымдуусу жаштар экендигин, акыркы учурларда театрга басым жасагандардын саны артып бара жаткандыгын айтат. Хоть 5 зритель келсе дагы ушуларды сыйлап, биз роль ойногонго биздин акыбыз бар. Эми бүгүнкү көрүүчүлөрдүн залдын толо болушу бул аябай жакшы. Себеби зритель артистти таптайт. Ошол зрительди көрүп биз эргүү алабыз. Ошолорду көрүп алып биз ушунчалык ойногубуз келет, ушунчалык баягы ички внутренний энергиябыз зрительге карап чачыла баштайт да. Бул кемпирдин келип бул жакшы жөрөлгө болду да, себеби кемпир бул семьяга келип канчалык кызы кыргыз тилди үйрөнгөнгө аракет кылды. Ушундай семьяны бир кемпир айылдан эле келип, ушундай бир элита семьяда бул не болсо дагы профессордун үйү ушундай тарбиялады деп ойлойм да. Бул азыркы жаштар үчүн аябай тарбиялык эмеси, тарбиялык сааты аябай чоң. Барпы драм театры көрүүчүлөргө алдыда өзгөчө спектакльдерди тартуулайт. Анткени театрдын режиссер, артисттерине казакстандык режиссер Дина Жумабаева бир апта бою тажрыйбасын бөлүшүп мастер-класс өткөрдү. 2025 жылдын жай айларында Барпы драм театры казакстандык режиссер Дина Жумабаева менен биргеликте Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сахналаштырып спектакль коюу пландалган. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион.